32 жаштагы Батыр Баназаровдун абалы күндөн күнгө оорлошуп жатат. Учурда анын бир көзү жок, мурду да толук эмес. Апасы Саткын Баназарованын айтымында, баласы ден соолугу чың төрөлгөн. Өспүрүм курагында ойноп жатып, бети менен жыгылып жарат алган. Бирок балдарга боло өрчөлө көрүнүштө башында ата-энеси маани берген эмес. Жылдардын өтүшү менен анын бети карайып, ооруй баштагандыктан ооруканага алып барышканда ичи ириңдеп кеткенин айтып, адегенде бетин тешип ириңден тазалашкан. Көп өтпөй ириң мурундун көңдөйүнө жетип, дарыгерлер тарабынан анын бир бөлүгү кесилип алынган. Кийинчерээк бир көзү да көрүүгө жарабай калгандыктан алып таштоого аргасыз болушкан. Аны менен кошо эринин да кесип алууга туура келген. Мындан улам бейтап тамак ичүүдөн кыйналгандыктан алсырап арыктап да кеткен. Операция бедин кичине операция кылгандан кийин үйгө алып бардык. Үйгө барды. Үйгө баргандан кийин ушурдагы үйдө дагы жүрдүк. Операция кылып привязка кылып жүрдүм да. Кенен барып ушинтип чоң болгон ачылып, жетип калды, дозуна жетип калды. Ошо каравандан алып келип дәрилеп жазып бергенде бар ошо дәрилеп жанагылар бензиндер алып барып бүт ошо жерге дәрилеп жүрдүм, кулагынын аркасын алдым, дәрилеп жүрдүм. Кайта чоңоюп кете берди да. Эне бала Жалал Абад областынын Аксы районунда турушат. Батыр атасынан эрте ажырап, энеси экөө турмуштун ысыгына чыдап, суугуна тоңуп, оору менен 12 жылдан бери алып урушуп келет. Бул жашоодогу бейтаптын жалгыз гана тилеги ушул оорусунан толугу менен айыгып, апасын келүндүү кылып, колун узартып сүйүнткүсү келет. Батыр Баназаров 2006 жылдан бери улуттук онкология борборунун рак илдетине чалдыккандардын каттоосунда турат. Дарыгерлердин айтымында оорусу өрчүшүп кеткендиктен эрин көңдөйүн жана сол көзүн аман сактап калуу максатында оң көзүн алышкан. Бирок бейтаптуу убагында дарыгерлерге көрсөткөндө айыктырууга мүмкүнчүлүк болмок дешет. Бүгүнкү учурда бейтаптуу абалы оор эле. Тамак иче албайт. Түнүсү менен айтыш боюнча ооруп чыгат. Кыйналат, уйкусу жок. Көзү да жакшы көрбөй баштаптыр. Анын баары ушул оорунун таасири го. Эми бул ооруга мындай айтканда 100% кепилдик бере албайбыз, бирок колдон келишинче аракетти кылып дарылаган аракет кылабыз. Эртең бүрсү күнү ушул лабораториялык жана инструменталдык изилдөөлөрдөн кийин ошолордун чечими менен мындай айтканда так бир дарылоо ыкмасы аныкталат го. Азамат Кошалиев жаш дарыгер болсо да, кайрылган ооруларды да түрдүү ыкмалар менен дарылаганга аракет жасайт. Кайрымдуулук иштерге да катышып, Батыр Баназаровго жеке жардамын берүүдө. Бала кезинде катуу жыгылып, бирок өз убагында дарыланбай калган Батырга буга чейин 3 ирет операция жасалган. Бүгүнкү күндө анын оорусу боюнча толук анализдерди чыгарып, колдон келишинче жардамдарды көрсөтөөрүн билдиришти. Рактын да мындай айтканда прогрессивный деген мындай айтканда тяжелый стадиясы деп койсок болот. Бирок ага карабай үмүтүбүз үзүлбөйт. Ошого колдон келишинче аракетти кылабыз. Буюрса чет жактан дагы мекендештер көбүнчө кол сунуп жатат. Бизге алып келгиле кандай жардамыбыз бар деп. Ошо эртең так анализдердин жыйынтыгы чыкса аларга жөнөтүп, эгер ошол чет жакта врачтар колунан бир жардам тийсе, келсе, буюрса жөнөтөбүз деген ой бар. Бүгүнкү күндө Батырдын абалына кайдыгер карабаган жарандардан аз болсо да жардамдар келип жатат. Баласы үчүн каатырланган эне жалгызбой болуп, ай сайын алган пенсиясы менен эптеп күн кечиришип, дарыланып келишет. Кайрым жаштарга мен жакшы тилегим ушуларга эл журттун ушуларга балам үчүн жардам берсин деген үмүттөмүн да. Мен баламдан өз жүрөгүмдөн үмүтүм өчө элек да эле. Ушу балам жакшы болуп калсын деп үмүттөмүн. Ушу үмүтүм бар, ушу кыргыз элиме кичине жардам берип турса кичине ушуларга, ушу балама жакшы болуп кетсе, эл катары кошулса экен деп үмүттөнүп турган. Жолдар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.